Садыр Жапаров бийликке келген учурда бензин 34 сом болчу. Бүгүн 63 сом. Экономикалык саботаж кетип атабы? Эмне туруштук бере алды? Эмнеге биз Түркменистандан 25 сомго сатып албай атабыз? Эмнеге Казакстандан 30 сомго сатып албай атабыз? Эмнеге биз 63 сомдон куюп атабыз деген суроо силерге деле мындай ойлондурабы? Анткени эгемендүүлүгү жок мамлекет. Өз алдынча чечим кабыл албаган мамлекет бул. Эгер экономикалык көз карандысыздык жок болсо, мына мен отун энергетиканы айтып атам. Бензинди бирөөдөн көз каранды болсок, газды Газпромдон көз каранды болсок, көмүрдүн үстүндө туруп Кыргызстан боюнча көмүр жок болуп атса, Казакстандан сатып келип алып жагып атсак, электр энергияга болгон көрүп атасыңар акыбалыбыз кандай? Мамлекет жылына 250 миллиард киловатт саат электр энергия өндүргөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Бирок азыркы учурда 16 миллиард киловатт саат эле өндүрө алат. Эмнеге? Өндүрө албайт, иш жок. Мындайча айтканда, көрүп атасызбы, отун энергетикага болгон дагы көз карандысыздык жок бизде. А экономикага болгон көз карандысыздыгы жок болсо, отун энергетикага болгон көз карандысыздыгы жок болсо, ал мамлекеттин саясий көз карандуулугу болбойт. Демек, толук кандуу эгемендүүлүктүн 3 көрсөткүчүнөн жок болсо, анан мен кантип бул мамлекет эгемендүү мамлекет деп айтайын? Мен тигилерге окшоп алдай албайм элди. Элге ачыгын айтыш керек, башын айландырбай. Биз дагы 1-2 жылдан кийин акыбалыбыз мындан да оор болот деп эскертип коюшубуз керек. Эскертиш керек, бирок аракет кылыш керек. Аракет кылыш керек. Сиздер, мисалы, жеке сиз парламентке келсеңиз, бул маселени чечүүнүн кандай жолун, рецептин айтыңызчы? Буга мен айтып эле атам. Бардык эле интервьюларымда айтып атам да. Мамлекетти башкарыш үчүн акча керек эмес. Мамлекетти башкарыш үчүн акыл керек. Анткени биз кедей мамлекет эмеспиз. Биз тонолуп, таланып калган мамлекетпиз. Биз ошонун запкысын жеп атабыз да. Бизге бийликке акылдуу балдар жете албай атат. Анткени бийликке жетүү татаал болуп калды. Мисалы үчүн, жетүүнүн бир жолу шайлоодон утуп келишиң керек. Туурабы? Бирок шайлоодон өтүп келүү кыйын. Жылдан жылга шайлоо кымбаттап баратат. Мына биздин элдер айтып атпайбы? Бензин кымбаттап кетти, май кымбаттап кетти, ун кымбаттап кетти. Бирок ошол учурда эле эл өзү да кымбаттап кеткенин айтпай атат да. Илгери бир бөтөлкөгө добуш сатылчу. Азыр 3000 сомдон, 2000 сомдон ылдый добуш жок. А биздин эл арзандамайынча тамак аш арзандабайт. Анткени элге алып барып чача турган акчаны ал бир жерден урдап алып барыш керек да кийин. Элдин добушун сатып алган адам эртең элдин камын ойлойбу? Мамлекеттин эртеңин ойлойбу? Ал 5 жыл ошол акчаны чогултуу менен гана убара болот. Эми сиз менден сурап атасыз, кандай рецепти бар депчи. Бүгүн жаңы велосипед ойлоп таба турган учур эмес. Дүйнөнүн өнүгүп аткан толгон, токой, түркүн формалары бар. Бар велосипедтин бирөөнү тандап алып айдай турган учур. А биздикилер кандай кылып атат? Биздикилер бийликке отурганда эле конституцияны алмаштырат. Мамлекеттин өнүкпөй атканына, экономиканын жарды болуп атканына текшеде турган китепте не күнөө? Ал адамдын колу менен жазылган. Мына конституцияны да өзгөртүштү. Биз ушу конституцияны эле өзгөртүп атабыз, биз өнүкпөй атабыз деп өзгөртүштү. Эмне өзгөрдү? Кымбатчылыктан башка эч нерсе өзгөргөн жок. Экономикага болгон көз карандысыздык жоктугунан биз спекулянттардын баа саясатынын курмандыгы болуп атабыз. Биз сырттан келген товарлардын баасын биз пиче албай, алар пичип коюп атат. Биз мына 30 жыл конституция алмаштырган менен эле барабыз. А биздин улуттук экономиканы ким ойлонот? Экономикалык көз карандысыздыкка жетиштин бир эле жолу бар. Атамекендик өндүрүштү көтөрүш керек. Улуттук экономиканы түптөш керек. Аны кантип түптөйсүң эгерде сен атамекендик өндүрүштү эмес, чет мамлекеттен келген товарды колдоп атсаң? Мына Акылбек Жапаров кече эле айтты. Таможенный союздан, тамышнядан дейт, бажыдан дейт,
биз кирешени дейт дагы көтөрөбүз дейт.